Бишкек шаарында өз ишмердүүлүктөн жүргүзүп келе жаткан агаларыбыз, инилерибиз келип отурат. Бүгүнкү Молдонияс Кызылбулак коомдук бирикмесинин жамааты келип отурат. Ушул коомдук бирикменин төрагасы Мырзахалилов Канатбек сөз берсек. Биринчиден биз сиздерди ушунча убакыт күттүрүп койгонубузга кечирим сурайбыз. Себеби дегенде мына узак жол экен. Ошо жолго карабай бир кичине кечигип калдык. Биз кечирим сурайбыз. Анан 2014-жылы биз ушул Кызылбулакта төрөлүп, азыр Бишкекте жашап аткан сиздердин балдарыңыздар, үкелериңиздар баардыгы чогулуп уюшулуп, Молдонияс Кызылбулак деген бир фонд түзгөнбүз. Ошол фондубуз ушул 2014-жылдан бери сиздер канчалык деңгээлде билесиздер, айыбызга 500 000 сомдой жардам берип койдук да. Бул ошол жердеги балдар иштегени бар, базарда иштегени, мамлекеттик кызмат иштегени, жеке ишкерлер баары эле бар да. Бир ушу Кызылбулакта төрөлүп, азыр Бишкекте иштеген. Бул медресеге жардам бердик, мына курулуп аткан. Селден жабыркаган кишилерге жардам бердик. Бир эжебиз ооруганда ошолорго мындай кайрымдуулук иштерин кылышып атат да балдарыңыздачы. Анан мына ыйык орозо ай ичинде дагы ошол жерде топтолгон биздин жамаат ушу Кызылбулакта жашаган эжелерибизге, акелерибизге, үй бүлөлөрүбүзгө орозо баштыкчыларына кылайлык деп мына айыл өкмөтүгө, Махмут акеге, Азиздардан суранып ошого атайын уюшуп балдар сиздерге ушундай бир кичине кайрымдуулук орозо баштыкчыларын алып келдик. Анан биздин бул жамаат бардыгыңыздар билсеңиздер керек, мына Кожоев Ахун акебиз азыр Лангердан болот, атай келди. Аманов Абдугапар акебиз агай болуп иштебиз Бишкекте. Аны Эргешев Газыбек акебиз, үкебиз, Чеканын баласы. Анан Арапбай Нурматов азыр Бишкекте дагы, буякта дагы жашайт азыр. Анан Бишкекке дагы барат, биздин коомдун активдүү мүчөсү болуп жүрөт. Айылык кеңеш депутаты. Анан Кадамжа коомунун атынан сиздерди куттуктаганы ошол коомдун уюштуруучуларын, иш жүргүзүүчүлөрдүн бири Бекболот Мурадилов деген инибиз келди. Бул түгөндөн болот. Мен өзүм Лангердан болом. Мырзахалилов Канатбек, мына Сайтмураттын баласы, Абыскан жеген баласы болом. Анан биз ошол уюштурдук дагы, ошол 20 адамга анан бир-эки аксакалдар ооруп калган экен. Ал бүгүн ошолордун үйүнө барып дагы баштыкчыларыбыздан кичине бир тыйынтык бир немелерибиз бар. Анан 100дөн ашуун баягы ооз ачар дагы кылып беребиз. Анан мен ойлоймун бул кайрымдуулук иштерибиз муну менен гана чектелип калбайт. Мына сентябрь, октябрь айында дагы муну 2 мектепке чоң бир спорттук инвентарларды бердик. Эми буйруса мына дагы мектеп жылы башталгандан кийин дагы китептерди беребиз, башка нерселерди кылабыз. Анан кандай бир кыйынчылыктар, бир проблемалар болсо биздин балдарга айтсаңыздар, ошо Бишкекте ооруп аткан башка болсо балдар жардам беришип атат азыр. Негизги максатыбыз бириктире алдык дагы булардын күчүнү ушул айылыбызга жумшашка үгүттөй алдык да. Азыр биз айтып атабыз, о 2000 чыгырак жардам бердик да. Эми билинбегени менен бул өтө чоң сумма экен. Бул кезектеги биздин бир чоң бир долбоор болуп, ушу сиздерге берсек анан иптарлык болсо дагы улана берет деп ойлойбуз. Биз сиздерди күттүрүп аябай кечирим сурайт себеби деген 11ге деп койдук эле. Жол эми узак экен азыр. Атымалып Айпалча Кызылбулак айылынын жашоочусумун. Ушул жерде жашап атамын. Фонддордун немелерге рахмат, балдарыма, коомдук немелерге. Ороз айларда силерге дагы ден соолук, узун өмүр, бала чакаңардын ден соолугу болсун, ишиңерге ийгилик каалаймын. Берген немелерге рахмат. Ороз айларда ден соолугуңар эң жакшы болсун балдарым. Чоң рахмат. Сөзүм колдоп кетем, ушул келелиме, балдарыма чоң рахмат. Буларга иштерди албаны, ийгиликтерди каалаймын. Үй-бүлөлүк немелерде тынчтыкты, бала чакасы менен эсен болсундар. Эми ошол ороз айында барыңыздардын туткан орозоңуздар кабыл болсун. Анан бүгүнкү Молдонияс Кызылбулак фонду, Кызылбулактык жердештер, Бишкек шаарындагы эмгектенген Кызылбулак жердештер бүгүн сиздерге орозо баштыктарын таркатып турат. Ошол Молдонияс Кызылбулак фондуна жалпы ошол айылдык кеңештин депутаты катары ошол биздин агаларыбызга, фонддун мүчөлөрүнө терең ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат сиздерге. Мына 4 жылдан бери биригип жүрөт, 45-50дөй Кызылбулактан ушулар топтолуп, ушул демеден неме кылып, мына бизге ишенип бизди жөнөттү. Өздөрүн
булар дагы бишкекте мындай эми жашап атат. Ошол өздөрүнөн чыгарып, сиздердин жашооңуздарды, көйгөйүңүздөрдү мындай өзүнүн жашоодон алдыга коюп, мына айылдын эмесиге, айылга күйүшкөндөрдөн, мындай айтканда айылдын проблемаларын эмесинен ушул коробкаларды сиздерге жөнөтүп, бул жерде чоң жерде иштегендери бар, мындай иштегендери бар, жөнөкөй иштегендери бар, ушул баардыгы ушул эмени жөнөтүштү. Сиздерге баардыгы саламдарын айтыштылар. Ошо баардыгы сиздердин балдарыңыздар, сиздердин Кызылбактын кулундары бар ошол. Эми орозо маалда ооз ачканда ушу жигиттерге да дуа кылып коюңуздар. Обязательно, ушу дуа кылып коюңуздар, ушу биздин балдар атай сиздерди эстешип, ушу коробкаларды неме кылдырышып, анан 11 түрдүү немелерди ичине салыштан бар буйруса көрөсүздөр. Эми буйруса муну биз традиция катары кылайлык деп чечтик. Жыл сайын ушу орозо маалында ушу орозо баштыкчыларын анан айылга мына жыл сайын ошо Бишкектегилер чоң бир ооз ачырабыз деп. Быйылкы жыл бул пилоттук эле болуп калды. Азыр муну баардыгын мына Азиз Махмут ака анан мына немени ооз ачарды Арапбай полный уюштурушуп атат. Бизге колубузга кол, путубузга пут болушуп атат. Буларга дагы чоң рахмат айтабыз, анан ооз ачар мезгилде дагы айтабыз аны. Сиздерге рахмат. Бере берелик, а? Рахмат сиздерге. Ketkimatlar oldu lan. Yok. Burası kim aldı kim o belgileginde? Ne dedim şu oğalarımızga, inilerimizge şunday kolda көрсөткөндөрүнө чоң ыраазычылык билдиребиз. Айыл өкмөтүнүн атынан, жалпы элдин атынан иштерине ийгилик, өздөрүнө ден соолук, үй-бүлөнө бакыт каалайлы. Мындан бары дагы чоң жардамдарды берип жүрүшүнө тилектешпиз. Анан биздин айыл өкмөт атынан бир ыраазычылык кат бар эле, ошону тапшырып койсок сиздердин алдыңыздарда. Молдонияз Кызылбулак коомдук бирикмесинин жамаатына ыраазычылык кат. Молдонияз Кызылбулак коомдук бирикмесинин айыл аймагынын социалдык маданий жашоо деңгээлин көтөрүүгө аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө көрсөткөн колдоолору жана коомдук иштерге кошкон салым үчүн ыраазычылык билдиребиз. Көтөрмө айыл өкмөтүнүн башчысы Токторов Махмут. Рахмат. Gül bakça böböcemiş kadam sayın. Kimdi kan damgan menin kadam jayım. Moldoniyas